Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы PowerPoint программасында анимация жасоо. Сабактын максаты PowerPoint программасынын артыкчылыктарын билесиңер, анимациялардын үстүндө иштөөнү үйрөнөсүңөр. Чыгармачылыкта иштөө менен катар жолдо жүрүү эрежелерин эске саласыңар. Анда эмесе көңүлүңүздөрдү төмөнкү экранга бурсам. Мына балдар, силер жогоруда жол кыймылын жана анда сакталган эрежелерди көрдүңөр. Балдар, биз өткөн сабагыбызда фигуралар менен сүрөттөрдү тартканбыз. Бүгүн ошол фигураларга анимация жасоону үйрөнөбүз. Алгач биз бала менен кызды даярдап алалык. Мына бала менен кызды даярдаш үчүн кыздын аркасында фон турат. Биз аны тазалап алышыбыз керек. Ал үчүн форматтан обрезкага барабыз. Удалить фон. Удалить фон дегенде бул жерге рамка пайда болду. Аны биз чоңойтушубуз керек. Анткени бизге кыздын тулку бою толугу менен керек болот. Сохранить изменения. Эми аркасына фон тазаланды. Бул баланы дагы дал ушундай кылып даярдап алганмын убакытты үнөмдөө үчүн. Эми бул жерде экөө эки бөлөк кыймылдайт. Балдар, карасаңар, бала өзүнчө, кыз өзүнчө. Бул экөөнү чогуу кыймылга келтирүү үчүн биз экөөнү бириктирип алышыбыз керек. Ал үчүн мыштын сол жагын баскан боюнча белгилейбиз дагы бул жерден сгруппировать баскычын басабыз. Мына карасаңар, балдар, эми экөө бир объект болуп калды. Бул объектти биз светофордун жанына алып барып коебуз. Мына балдар, бизге ыңгайлуу кылып бул жерге алып келип коюп алалык. Кичирейтип алалык. Эми биз светофорду иштетишибиз керек. Светофордун кайсы өңү күйгөндө балдар жолдон өтүш керек. Туура айтасыңар, балдар. Жашыл түсү күйгөндө жолдон балдар өтүшү керек. Ал үчүн биз жашыл түстү белгилейбиз дагы анимацияга барабыз. Анимациядан, балдар, дополнительный эффекти выделенияны басабыз. Бул жерден миганияны басабыз. Анткени өчүк күйсүн. Бул жерге длительность кошуп коелу. Эми карагыла, балдар. Бул өз алдынча күйгөн оңбу же кандайдыр бир объектти басканда күйгөн оңбу? Мен бул бала менен кызды басканда күйгөндөй кылып жасайлы. Ал үчүн биз область анимацияга барабыз дагы. Бул жерден времяны тандайбыз. Переключательди басабыз дагы. Начать выполнение эффекта при щелчке басабыз. Бул жерде кайсы объектти басканда жашыл түс күйүш керек? Мына бул жерге биз кыз менен баланын группа жетиге барабыз. Окейди басып коебуз. Эми карайлы, балдар. Бул жерде кыз менен баланы басканда күйөт деген секвенцияга кылабыз дагы. Бул жерде мыштын, мына көрүп атасыңар, мышты көрүп атасыңар, мыш менен басканда жашылым күйдү. Мына. Эми, балдар, бул жерде кыз менен бала жашылым күйгөндөн кийин жолдон өтүш керек. Ал үчүн биз кыз менен балага бул объектке барабыз дагы, группа жетиге барабыз дагы, анимация беребиз. Анимациядан, балдар, дополнительный другие пути перемещенияны басабыз. Бул жерде право бала менен кыз сол жакта тургандыктан оң жакты басып белгилейбиз дагы, окейге басабыз. Эми карагыла, балдар. Бул жерде биз кыз менен баланын багытын өзгөртүп койсок болот, акырын кийинки багытты алып келип. Эми карайбыз, бул жерге, балдар, триггер жасайбыз. Анткени бала менен кыз өз алдынча өтө береби же жашыл күйгөндөн кийин өтөт? Сөзсүз түрдө светофордун жашыл өңү күйгөндөн кийин өтөт. Ал үчүн после бул жерге началога барып, при щелчку с предыдущим басканда өткөндөгү анимация менен чогуу болот. После предыдущего болгондо андан кийин биз андан кийинки баскычын бастык. Биз бул жерге биринчи светофор жасап алгандыктан бул жерге кыз менен баланы ылдый алып келебиз. Эми карайлы, балдар.
слайд-шоуға барабыз дагы. Текущего бассак. Мыштын жардам менен алып барып бала менен кызды басып көрөбүз. Жашыгын büydü. Кыз менен бала жолдон өттү. Мына балдар, PowerPoint программасында ушундай анимацияларды жасасаңар болот. Мүмкүнчүлүгүңөргө жараша түрдүү анимацияларды жасасаңар болот. Силерден мен мыкты иштерди күтөм. Анда эмесе саламатта калгыла балдар.